Саламатсыздарбы, Панфилов районунун тургундары. Мына бүгүн мен Абдыкалыков Жалил, Панфилов районунун жалпы дарыгерлик борборунун директорумун. Мына бүгүн да кубанычтуу нерсе болуп турат. Анткени биздин жигиттерибиз, азамат жигиттерибиз Азыгалиев Нурланбек, Ниязалиев Уранбек мына экөө келип бүгүн 5 жаңы кислородный концентратор алып келип атат. Ушундай жигиттердин артынан биздин больница азыр кислородный концентраторго жетиштүү болуп калды десек болот. Булардын баары ооруларга, ошол элдерге жардам тийип атат. Мындан башка дагы көп эмелер келген. Жанагындай коргоо кийимдери, маскалар, бет каптар, пульсоксиметрлер, дагы ошондой эмелердин баарын тең биздин эле райондук больницага эмес, ГСУларга, ФАПтарга да кошо таратылды. Ар бирине бөлүп берилди. Ошол азыр айылдын тургундарынын активдүүлүгү аябай кубандырат бизди медиктерди. Анткени баарыбыз чогулуп бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарсак, ушундай ооруларды жеңип кетебиз деп ойлойм. Мына ушу жардамыңар менен ошол оорулар жакшы сакайып чыгып атышат биздин больницада. Ошо байкелерге азыр сиздерге ар дайым денсаулыкта болуңуздар. Биз абдан жакшы түшүнүп атабыз азыркы кырдаалды. Действительно канча деген докторлорду, канча деген медсестраларды жоготуп атабыз биз. Ошон үчүн сиздерге таазим. Ар дайым өзүңүздөр деле айтып жүрөсүздөр. Дайыма денсаулыкта болуңуздар. Денсаулык деген бул эми баары түшүнүп калдык. Элдин байлыгы. Элдин байлыгы денсаулык. Мен Панфилов районунда үй-бүлөлүк дарыгер тобунун 2-чи ГСВда старший медсестра болуп иштейм. Аты жөнүм Алтыкееватыр Кулчумабековна. Ошо биздин районго Айт майрам астында жашынакай өздөрүнүн кислород аппаратын, концентраторун алып келип берип аткан биздин азаматтар Нурланбек Азыгалиев менен Уранбек Ниязалиевге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул деген аябай бизге районго чоң жардам. Рахмат ошол балдарга, өнүгүү өсө берсин, элибиз аман болсун, тынччылыкта болсун. Ушул ооруну баарыбыз чогуу бирге көптү күчтө көл болот экен, жакшы бирге эмеде жеңип кетели деген ойдобуз.